Статистика боюнча аялдар үй бүлөгө 4-5 саат убактысын кетирет экен бир күндө. Эркек 1 гана саат убактысын кетирет экен. Башкача айтканда аялдын бир күндүк ишинин почти 50%га жакыны ошол үй бүлө балдар менен кетет деген сөз да. Мына ошондо сөзсүз түрдө аялдарга бардык жерде жеңилдик берилиш керек. Мына бүгүнкү күнү эң айлыкты көп алган эркектер, жакшы иштерди, акчасы, айлыгы көп иштерди иштеген IT телефония, технологиялык бүгүнкү заманбап технологиянын немесинде бүт эркектер иштейт да. Аялдар деле ошондой жөндөмдүүлүгү бар, ошону иштесе болот. Бирок аялдарга негедир ал андай мындай бир жакшы кызмат, жакшы мындай айлык алган, айлыгы мындай жетишерлик алган андай кызматтарга аялдар жакындатпайт да. Мына ошондуктан дагы аялдар дайыма мындай экинчи планда келип атат да.